Кайсы бир оорудан толугу менен айыгып кетүү дары дармектен, диетадан жалпылап айтканда ошол ооруну көзөмөлдөөдөн гана көз каранды эмес. Эгер ошондой болгондо дүйнө жүзүндө бир дагы оорулуу адам калмак эмес. Баары айыкмак. Тилекке каршы маселенин экинчи жагы дагы бар. Бул адамдын психологиялык абалы. Кудум куштун бир канаты болсо ал уча албаган сыяктуу эле биз айыгуу үчүн эмне кылышыбыз керек болсо ошонун баарын жасап, башка жагынан айыгып кетишибизге жарым жартылай ишене турган болсок, жарым жартылай эле айыгып жүрө беребиз. Бул эмнеден улам болот? Бул биздеги терс маалыматтардан болот. Бизде ар кандай ооруга карата ар кандай маалыматтар бар. Мисалы, бир канча оору бар, билебиз, алар толугу менен айыгып кетет жана ошол эле учурда айыкпаган бир дагы оорулуу калбайт. Ошол оорулар боюнча башка жагынан башка оорулар бар, толтура. Алардан толук айыгуу мүмкүнчүлүк бизде жок. Себеби ошол ооруларга карата бизде терс күтүүлөр көп, информациялар ошондой жайылган. Мисалы, дарыгерлер деле сизге жакшы үмүт бербеши мүмкүн. Ошол эле учурда ошол оору менен ооруган башка бир бейтаптар сизге начар информациялар жеткирет дейт, тааныштарыңыз дагы жакшы маалыматтарды бербейт. Натыйжада сиз ал оорудан канчалык катуу аракеттенсеңиз дагы айыгып кете албайсыз. Ошондуктан сизде начар күтүүлөр көп болот. Айткым келген нерсе, сиз аракет кылуу менен бирге жакшылыкты көбүрөөк күтүңүз. Адамдын ден соолугунун мүмкүнчүлүгү өтө көп. Чексиз деп айтуудан алысмын, бирок өтө көп. Мисалы, кандайдыр бир оору менен ооруп калсаңыз, жылдар бою ал ооруну билбей деле жүрө беришиңиз мүмкүн. Себеби сиздин организмиңиз өзү ошол оору менен күрөшкөн абалда турат. Ошол сыяктуу эле, эгерде дарыгердин жардамы менен бирге өзүңүз дагы жакшы бир күтүүлөрдө жашай турган болсоңуз, ыктымалдуулук жакшы жакка көбүрөөк өзгөрөт. Албетте, аракет биринчи орунда болуш керек. И ошол эле учурда сизде катуу бир ишеним болуш керек. Эч кур дегенде 5 жылдан кийин ушул эле абалда болом, а балким мындан дагы жакшыраак болом деген бир позитивдүү күтүү болуш керек. Ошондо айыгуу ыктымалдуулугуңуз артат. Маалыматты өзүңүздө сактап алыңыз. Баракчага каттала элек болсоңуз, подписацияны басып коюңуз.